açıkçası başı günün tezde pişirişi. Бүгүнкү күндө биз ар тараптуу долбоорлорду аткарабыз. Кыргызстандын бардык аймактарында жумуштарыбыз ишке ашып атат. Ошолордун бирөөсү ушул кооперативдер менен жумуш алып барылат. Бүгүнкү күндө бир 6-7 кооператив менен ушундай тыгыз эриш аркак кызматташабыз. Ошонун бирөөсү мына Золотая долина кооперативи. Бул Золотая долина кооперативи коркпостон айтсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы алдыңкы кооперативтердин бирөөсү да. Силер жаңы кооператив түзүп барсаңыздар 3 жылдан кем эмес катталып иш алып барган болуш керек. Силер уже өтпөй каласыңар. Өкмөттүн жободо көрсөтүлгөн талапка жооп бербей каласыздар. Анан ушуга окшогон азыр булардын багытында мындан башка багыттагы кооперативдер да бар. Ошол кооперативдер менен ошол өзүңөр эмне багыт иш алып барасыздар. Например, картошка, жүгөрү эксеңиздер, булар менен сүйлөшүп, кулпуна эксеңиздер, дагы башка кооперативдер бар. Ошолор менен сүйлөшүп, биригип туруп, анан фонддун жерин алганга мүмкүнчүлүк болот. И фонддун жери бизде ижарага берилгенде базовый налоговый ставка деп коет. Район боюнча сугат жердики 453 түзөт. Ошонун 30 эсе көбөйтүлгөнүнөн көп сумма көтөрүлбөйт ижарага. Ошондо райондо в среднем гектар жердин, сугат жердин баасы 15 000, 16 000 сомду түзөт. Бул райондо мамлекеттик фонддун жеринин ушинтип укрепленияга баруунун негизги максаты да ушул. Жана Бүгүн 31 май Кара Суу районунун Шарк айлык өкмөтүндө талаа күнү өтүп турат. Бул талаа күнүнүн негизги максаты болуп, Кара Суу районундагы картошка боюнча маалыматты фермерлерге таратуу болуп эсептелет. Бул жерге биздин кооператив, Золотая долина кооперативи 2017 жылдан бери баштап картошка багытында иштеп келатат. Кара Суу районунда негизги максатыбыз бул биздин мүчө болгон фермерлерибизди сапаттуу үрөө менен аларды керектүү консультация менен камсыз кылуу. Кара Суу районунун статистикасы боюнча орточо түшүмдүүлүк 18 тонна болгон болсо, 1 гектардан биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн орточо түшүмдүүлүгү былтыркы жылы 2022 жылы 23 тоннага жетти. Бул дагы биздин бир фермерлер менен бирге жетишкендигибиз болуп эсептелет. Бул талаада бүгүн Колашев Хасанбай фермерибиздин талаасына турабыз. Артында Алегрия деген сорт, жаңы сорт, Кара Суу үчүн Манасская Ривера, көп жылдан бери эгилип аткан Ривера өз аябагындай сапаттуу картошкаларын тастаган. Андан сырткары Санта деген сортубуз бар бул жакта. Жана андан тышкары жаңы келген Сагита деген сортубуз бар. Алар быйыл ушул пробадан өтүп, Кудай буйруса быйыл күзүндө биздин фермерлерге кеңири таркатылып баштайт. Burungi mezgilde bir kooperatif dese, kooperatif degen narsa bir narsa beret eken ya bir narsa paydalansan bolat eken degen oy var da. Kooperatif degen narsa o'sha kooperatifte müçöleri özü kooperatifte tüzdüp vaqtini ko'tarishda ilim bilan, bir maslahat bilan, bir o'yinchilik bilan, bir hozirgi texnologiya bo'yicha, oxirgi texnologiya bo'yicha, ekuv masalasi bo'yicha, yer kiritishini o'ngdov masalasi bo'yicha kooperatifdagi adistlar bilan maslahatlashib, qaysi mezgilda qaysi ekin turini ekish kerak. Shuni bilish kerak-da, eng negizgi. Kooperativning mumkinchiligi shu yerdagi adistlarni bizga to'g'ri tushuncha berib, biz ham ularni to'g'ri qabul qilib, birgalashib bir tovarni mumkinchiligi bo'lsa, bir katta ob'yom bo'lsa, kooperativdagi shu mumkinchilik bor. Sotishga dagi mumkinchilik bor. Konsultatsiyadagi o'ta bir prostoy dehqon emas, nima, kooperativdan tashqari bo'lgan dehqonlar bilan kooperativda qatnashgan dehqonlar ayrimasi cho'ng.
bir kamchilik bo'lsa, agronom ballar bor. Suv masalasida bir chechilmagan вопрос bo'lib qoladi. Boshqa fitofiroz degan kasalliklari bor. Boshqa bir ildatlari bor. Shu masalasi bo'yicha bir kasallik deysa, bular chaqirtirsa, siraz bir chechim qabul qilib, dehqonga yengillik bo'ladi-da.